Салам, Супер ТВ каналынын катталуучулары жана көрүүчүлөрү, жогорку кеңештин жалпы жыйынында сотторду тандоо кеңешине көрсөтүлгөн талапкерлер бекитилди. Дал ушул талапкерлерди бекитүүдө депутаттар мыйзам бузуулар орун алганын билдиришти. Бул окуядан улам Супер ТВ телеканалы коомчулуктан негизи эле бүгүнкү күндө соттордо, Кыргызстандагы соттордо адилеттүүлүк барбы жана сотторду кимдер дайындашы керек, кимдер тандашы керек деген суроону салып көрүүнү чечтик. Жоопторду бирге алабыз, бизден эч кайда алыстабаңыздар. Анан кийин ошо сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз? Кыргыз сотунда адилеттиктер жок. Адилеттик эч кимде жок. Ал эл тандаш керек болчу да. Эл тандаш керек болчу. Ошол эле мен айтар сөзүм. Кыргыз сотунда адилеттүүлүк барбы сиздин оюңузча? Анан кийин сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз жеке пикириңизде? Көпчүлүк эле азыр сотторго ишенбейт. Бүт эле акча чечип калбадыбы баарын эле? Эл тандайт го. Эл ошо илимдүү, билимдүү, адилеттүү болсо, кичине ошо. Андан кийин негизи эле сотторду ким тандаш керек деп ойлойсуз? Сотторду илгертен эле бизде баягы мурунку бийликтердин деле убагында жогорку кеңеш тандайт деп азыркы президент айтып атат. Эми президент тандабай жогорку кеңешке беребиз дейт. Бирок бул тандоо дагы, булардын айлыгын көтөрүү дагы элдин ишенимин алып келе алган жок. Азыркы адилеттүүлүк бар деп эч ким айта албайт. Так. Шындыгында биздин соттор көбүнчө коррупцияга берилип, ошого берилип кетип аткан карапайым калк жону менен эле сезип турат. Соттор өздөрү бирдеме алып салып татышпайбы жок да. Анан ошо сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз байке? Эл тандайт да. Эл тандайт да сотторду. Аякта бүт кыргыздар отурат. А кыргыз эмне? Билетке алат, баарын алат. Милицияңды алат, сотуңду алат. Бирок албагандар бар арасында. Ошон үчүн эмне кылыш керек? Баары тең эле айтып жатат эме независимый болуш керек деп. Жок. Туура эмес. Мен айтып атам. Башка эч ким айтпайт силерге. Сот следователь билесиңер да? Эме тергөөнү жасаган. Ошол следователь готовить этип берген материалды гана ал карайт, туурабы? Эмнеге следовательга Уголовный кодексте 5 статья фальсификация кылсаң мындай болосуң, тигиндей кылсаң мындай болосуң, акча алсаң мындай болосуң деп жазылып турат. Ал эми судьяга ошол эле жумушту карап атат. Судья дагы фальсификация кылышы мүмкүн. Судья дагы взятка алышы мүмкүн. Судьяда бир эле статья Уголовный кодексте за неправомерное решение деп эле чыгарып койгон. Жок, андай кылбаш керек. Именно следовательга канча статья болсо, аларга да следовательга 5 статья бар. Мындай кылсаң тигиндей, мындай болсоң мындай. А эмеге? Судьяга, сотко бир эле статья, ушундай да болобу? Туура эмес ал. Судья наоборот. Иштин баары эмнеден жаман болуп атат? Судьян следовательдин жасаганынан жана материал уголовный деланы готовить этип атпайбы? Менин убагымда, мына мен 10-чуну, сен да бүттүң, мен да бүттүм 10-чуну. Ал кезде 10-чуну бүткөн отличник бүтсөң, жогорку окуу жайына политех, бияка өтүшчү. Анан двоечниктердин баары тең окууга өтө албайт да. Анан ал армияга барып келет да, анан милиция койтот, анан милициядан кийин анан тетиги милициянын немесин окуп, бирок ондук аяктан двоечник болуп бүттүңбү, өлгөндө да двоечник болуп өлөт ал киши. А бизде бүт следовательдин баары тең ошондой. Ошон үчүн ал даярдаганы туура эмес болуп калып атат да. Анан байке негизи эле сотторду кимдер дайындашы керек деп ойлойсуз? Андагы былжырашып эле даярдап атат. 5 статьяны коюп кой. Болду. Сен болосуңбу? Сен да кылып кой, бар. 5 статьядан чарчылбайсың. Анан эле судья өзү чечет, ички дүйнөсү деп. Ички дүйнө деген баарыбыз тең кыргызбыз. Мен көрө элекмин взятка албаган судьяны. Бирок бар арасында. 20-30% эле болбосо адилеттүүлүккө ишенбейбиз да. Сотторду кимдер тандаш керек? Сотторду деген азыр кимдер тандап атат билбейм, бирок эл тандаса жакшы болот эле.
Да ойлойсуз. Адилеттүүлүү болуш керек деп ойлоп атам да. Негизи сотторду ким тандаш керек эже? Hem bir de bayağı korrupsiya sistemasi işleyt aların ortasında. Başka hem ne deyiz o şöyle. Кимдер тандаш керек деп ойлойсуз? Sottordu emi hazır el tanday albayt mı diyeyim. Аны burada жогорку кеңеш президент эмелер парламент эметчи эмес беле азыр элге уруксат бербейби? Качан адилеттик бар болчу эле, жок да адилет. Негизи эле. Эмне үчүн байке? Негизи эле бул бийликте такыр эле адилеттик жок азыркы заманда. Карапайым эл ишенбей калганбыз эч кимге. Бул бийликке. Анан ушу сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз? Сотто карапайым элдин арасынан эле бирок эл бийлигин коюш керек, эл бийлиги эл чечиш керек негизи. Муну кайра эле отурган баягы өзлөрүнүн эле табакташ кишилер эмес, карапайым эл чечсе жакшы болмок негизи. Ошол менен айтарым. Адилеттүүлүк барбы? Жаран катары кандай ойлойсуз? Жок, адилеттүүлүк жок. Эмне үчүн? Өзү закон ошондой болуп жайгашып калыптыр да. Калп эле элдин башын айландырышып эле конституция деп эле калп эле башка адилеттүүлүк жок. Негизи ошо сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз байке? Сотторду эл тандаш керек. Элдин шайлоосу менен эң биринчи главный прокуратура эл шайлаш керек. Анан ал адилеттүү киши болсо анан майда чүйдө сотторду, аймактардагы сотторду жакшынакай кылып тандап алат да өзү. Анан эч качан президент тандабаш керек, эл шайлаш керек. Бир сотту, главный прокуратура. Эле бүгүнкү күндө Кыргыз сотунда адилеттүүлүк барбы? Кандай ойлойсуз? Мен ойлоймун, адилеттүүлүк болгондо болот, болбой калганда болбой калат. Ал ошол судьянын, прокурордун инсандык касиетине жараша. Бардык эле убакытта ошондой болот. Бул коомдон коомго баймановтар заманында да болуп келгенде. Ким адилет болсо, анын чын жүрөгүдөн адилет адам ар дайым адилеттүүлүк кыла берет. Мындай башка законго салып, башка эч нерсе кыла албайбыз. Ал инсандык гана жол менен гана чечиле турган нерсе деп ойлойм мен. Негизи эле сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз? Сот эми бул бийликке кызмат кыла турганда, менимче ойлоймун, бийликтин эле өзү баягы билимдүүлөрүн, акылы жеткенин, таза адамдарды бийлик эле тандаган жакта эл тандай албайт да. Эл деген депутатын тандашы мүмкүн, башка президенттин тандашы мүмкүн. Сотту ошол өзүнүн тиешелүү билим берген адамдары тандасын. Сот деген илимдүү кишилердин иши да. Бүгүнкү күндө Кыргыз сотунда адилеттүүлүк барбы? Бүгүнкү күндө Кыргыз сотунда адилеттүүлүк жок. Болгон эмес, билбейм, азыр эми жаңы президент келип баарын ордоруна койбосо, мурункудан болгон эмес. Эми азыр может болушу мүмкүн, но бирок боло элек. Мурункудай болгон жок эч. Негизи сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуздар? Сотторду мен ойлойм, эл тандаш керек деп. Эл көпчүлүк эл мына бизге окшогон пенсионер, кары картаңдар, айлападагылар тандаш керек. А сотту азыр депутаттар эле шайлап алышып эле өзлөрүнүн ар бир өзлөрүнүн фракциясын коюп алып эле ар бир өзүнүн карманына, чөнтөгүнө тартат. Кыргыз сотунда адилеттүүлүк жок. Ушул кезге чейин, бүгүнкү күнгө чейин такыр адилеттүүлүк болгон да жок, болуп атканын көргөн жокпуз. Мынакей жаңы президент келди. Садыр менен камчы келди, экөөнө мүмкүнчүлүк бербей атат. Ушул эки бала Кыргыз сотуна адилеттүүлүктү да жаратышы мүмкүн эле. Эл мынакей Ганымгүл айткандай, ал эл шайлайт сотту. Ал элдин каалоосу, жалпы эл массасынын каалоосу, бейбечаранын каалоосу. Аларды каалата койбой, мына депутат чокуң жегирлер чокусун жеп 30 жылдан бери чокуларын жеди. Ушул чокуң жегир жанакы эми Атамбаев айткандай чимкиректерчи 120 чимкирек. 120 эмес 300 булар 600 болуп кетти чокуң жегирлер. Күндө Кыргыз сотунда адилеттүүлүк барбы же кандай ойлойсуз? Жок. Эмне үчүн? Билбейм, ошо адилеттүүлүк болсо ошондой болмок беле. Болбойт. Адилеттүүлүк жоктугу үчүн ушинтип карапайым элди эле ушинтип барып тыгып атат. Туурабы? Менин оюм ушул. Чоңуса. Негизи эже ошо сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз? Сотту ушу эл эле тандаш керек. Менин оюм. Кыргыз сотунда адилеттүүлүк барбы? Адилеттүүлүк болбогончо канча кишилер ыйлап боздоп жүрөт го. Адилеттүүлүк жок. Эмне үчүн? Ошо адилеттүүлүк жок үчүн жакшылап эме алышпайт. Билбейм ала эмне эме алат. Адамдын эмесин тагдырын жакшылап чече алышпайт да. Ошо. Негизи сотторду кимдер тандаш керек деп ойлойсуз? Эл тандаган эле туура болуш керек эле, билбейм. Өзлөрү тандап коюп атат, кайта өзлөрү азап тартып атышат.
Менин оюмча адилеттүүлүк болуш керек. Бар деп. Болушу керек, бирок барбы? Бар го. Бар деп ишенем. Сотторду кимдер тандаш керек байке? Сотту эми кандай дейм билбейм, эл тандайт го. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр баамдагандай көпчүлүк кыргыз сотунда адилеттүүлүк жок дешсе, айрымдары адилеттүүлүк бар деп эсептешет. Ал эми сотторду кимдер тандашы керек деген суроого көпчүлүк эл тандаса жакшы болмок деген пикирлерин билдиришти. А биз болсо сиздер менен коштошобуз. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.